Бүгүн 2013-жылдын 11-февралында жогорку сотто депутат Жылдыз Жолдошова менен Өмүрбек Текебаевдин 2 жылдан бери чечилбей келе жаткан сот процессинин улануусу болду. Сот жүрүшү ачык эшик артында өтөт деп айтылган менен эл өкүлү Өмүрбек Текебаевдин каршы болгондугуна карабай, бир топ чечимдердин кабыл алуусунан кийин массалык маалымат соттун жүрүшүндө өз ишин улантты. Баарыбызга маалым, мындан 2 жыл мурун Ош когалаңы деп аталган тасма коомчулугубузга кенен тараган. Ал тасма парламент тарабынан түзүлгөн атайын комиссиянын чыгарган жыйынтыгынын негизинде чогултулуп, бир бүтүмгө келген тасма экенин тастыктаган Жылдыз Айтыбаевна апрель жана Ош окуяларына элдин алдында, тарых алдында жооп берүү керек деген ойлорун айтты. Биринчиден, мен bir жөнөкөй эле жаран катары эмес, барып мындай апрель-июнь окуясын иликтеген жокмун. Мен болсо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, эл өкүлү. Өзүңөр билесиңер, 2010-жылы декабрда, 2 декабрда Жогорку Кеңешинин комиссиясы түзүлгөн. Июнь окуясын, апрель окуясын иликтөө боюнча. Ошол комиссиясынын төрагасынын орун басары катары мен Кудайдын алдында, өзүмдүн абиримде, ошол каза болгон арбактардын алдында бүт күчүмдү жумшап, болгон чындыкты издеп табууга аракет жасадым. Мен ойлойм, бардык чындыкты таба албасам дагы определенный чындыкты таптым деп. Эми видео когалаң отчету боюнча бул ошол комиссиясынын бүт мүчөлөрүнүн баягы бардык тиги укук коргоо органдарынан алынган материалдар. Ал материалдар менен биз жөн эле хронология жасалганда, бул материал менен ошол когалаң бүтө отчет. Бул атайын сценарий жазылып көркөм фильм эмес. Бул болгон окуялардын фактылары. Мына ошону доо арызы менен Текебаев кайрылып, булардын баары жалган. Ошол апрель-июнь окуясындагы болгон нерселерди мен жалган деп, мен Текебаевден кечирим сурашым керек экен. Кечиресиңер, мен эч качан Текебаевден кечирим сурабайм. Бул болгон окуялар. Миңдеген кишилерибиз жаракат алып, жүздөгөн кишилерибиз качылык менен өлгөн. Бул чындык. Мен чындыктан эч качан кайтпайм. Анын доо арызында ал көрсөтүп атат. Бүт өзүнө тиешелүү моменттерди айтып атат. Бул мага тиешелүү эмес, бунун баары жалган деп. Эми ким жалганчы, буну Кудай билет. Анан эми бул бүгүн эле башталган жок. Бул 2011-жылдан бери сот процесси болуп атат. Дайым сотту кандайдыр бир чоң мероприятие болордун алдында берет. Мисалы үчүн 2011-жылы инаугурациянын алдында президенттин ошонун алдында сотко берген. Мен эми койчу ошол ызычуу кылбай эле чындык менин тарап деп келдим. Бир октябрьский сотко мен барган жокмун. Кайсы сотто караганын билбейм. Бирок сот акыйкат чечим чыгарыптыр. Ал эми Бишкек шаарынын соту мен келдим, Текебаев да келди. Ал азыр айтып жүрөт экен, бир дагы сотко келбей атат деп болгону 2 жолу сот болду. Ошол Текебаев келип, мен да келип, менин да 5 коллегаларым келип, мына күбөлөр турат. Анан болгондой айтып бердик. Мыйзам ченеминде. Алар дагы Бишкек шаарынын соттору дагы мыйзам ченеминде чыгарды. Эми 30-да сот болмок эле, тилекке каршы 30-да өзү арыз берип, тиги ходатайство берип, 11-ине жылдыргыла дептир Текебаев. Мына 11-инде келип, азыр мына соттошуп отурабыз. Эже экинчи суроомо жооп берсеңиз. Эми бул албетте азыр оор маселелер көп. Ички стабилдүүлүк, саясий маселелер, экономикалык чек ара маселеси, тегиле маселелер көп. Бирок эмнегедир Текебаев толук кандуу актангысы келет. Мен аппакман, мен эч жерде менин бир кандай тиешем жок деп атат. Ал мен алдымда актанбасын, элге барсын, элдин алдында акталынсын, кыргызстандыктардын алдында кечирим сурасын, башка убакыт өкмөттүн 5 мүчөсү кечирим сурабадыбы? Ошон үчүн ал да кечирим сурасын, мен эмес. Тиги Жалал Абад Ош шаарында элдик сот болсун, элдик сотко барып, элдин алдында актансын. Мен алдымда эмне кылат? Мага түшүндүрбөсүн да, мага актанбасын. Себеби мен өзүм позициямдан кайтпайм. Болгон нерсени бүт бар. Ошол көрсөтүлгөн тасма менен макул эместигин билдирген эл өкүлү Өмүрбек Текебаев жеке аброюна шек келип жатканына далилсиз мисалдар келтирилгендигин баяндайт. Болгону Кудай мага берген байлыкты, катыр бар намысымды ушактан, жалгандан коргоп атам. Бул менин конституциялык укугум. Бирөөгө жамандык каалаган жокмун. Жамандык каалагандар башкалар. Мына 2 жыл болду сотто ушуну далилдеп бер. Мына сот отурат. Айткан сөзүңдү далилдеп бер.
соттун чечими менен ушул жаман адам болуп мен ушул эшиктен чыгып кетейин деп сотко берип атам. Бирок экинчи тарап бир да далил келтире алган жок. Мен айтам, бардык адам Конституцияда жазылган. Сот мыйзам алдында бардык адамдай бирдей. Президент болобу, депутатпы, байбы, ал мыйзам алдында бирдей жооп бериш керек. Бирөөнү кемсинтип кордосо, ал мыйзам алдында граждандык тартипте жооп бериш керек. Чындыкты бурмалаганга эч кимдин акысы жок деп жазылып турат. Болгон эле ошол. Мен артында жолдош болуп турат. Булкунуп айткан сөздөрүн далилдесин. Чын болсо мен уят болайын. Андан да кылмыш кылган болсом камалайын. Жок. Болгону бир гана нерсе, мен жооп бербейм. Мен айтам, бир гана адам бир гана учурда жооп бербейт айткан сөзү үчүн. Ал акыл эси жайында болбосо, официалдуу клиникадан справкасы болсо, ал айткан сөз үчүн жооп берет. Соттун жүрүшүндө Өмүрбек Черкешевич иш алып барып жаткан сот менен да кайым айтышууга чейин барды. Мынау надзорный жалоба жазып атпайсыңарбы? Бир эле бет, даже бир эле жарым эле бет. Ушул эле айткылачы, анын баарын катышуусу негизинен караганда ошолордун баары талданат. Азыр бизге могу жазып турмун, Токтокунова ошол боюнча эле. Сиз мен угуңуз. Жок, сиз угатам мен, ошон үчүн. Эки инстанциядан Биздин убактыбыз жок да, жарым сааттан эле ар билишке убакыт берилген. Сиз добураак сүйлөбөй туруңуз, мен азыр айтам. Аны мен өзүм чечем. Председательство кеткен мен да бул жерде. Сиз мени менен талашпай. Мен айтышкан жокмун сиз менен. Просто мен талап боюнча гана айттым. Мен бүттүм анда. Пожалуйста, Токтокунова, сизге сөз. Соттун жыйынтыгы райондук соттордун туура эмес чечим кабыл алгандыгын, бул тасма жалгыз эле депутат Жылдыз Жолдошовага эмес, жалпы парламент тарабынан түзүлгөн комиссиянын чечими экенин билдирип, сотту кайрадан Октябрь райондук соту карап чыгуусун жолдошту. Атыбыз кашаң, арабабыз сынык болгон мамлекетибиздин бүгүнкү абалында эл ишенип шайлаган өкүлдөрүбүздүн ички таймашууларга барып, ишеничтен кетип жаткандары өкүнүчтүү. Курамында Жылдыз Айтыбаевна бар, ал чечим менен эсептешкибиз келбесе, чубактын кунундай чубалып 3 жылды ичине камтыган апрель окуясынын күнөөлүүлөрү эмгиче такталбай келүүсүнө эмне себеп? Шайлоочулары күнүмдүк жашоосунда муктаждыкка зар болуп караан туткан эл өкүлдөрүбүздүн бүгүнкү арыздашуусу керек беле? Үмүт Мукамбетова, Кыялбек Тойчиев, Атайын кабарлар KG сайтына.